Саламатсыздарбы, биздин Чалкан медиа каналдын көрөрмандары. Биздин каналга жазылып, акыркы жаңылыктарды уңуңуздар. Ферганада кыргыз-өзбек чегарасы боюнча сүйлөшүүлөр өтүп жатат. Кеңешмеде эки тараптуу кызматташуунун актуалдуу маселелери, аны мындан ары да активдештирүү жана чек-ара көйгөйлөрү талкууланууда. Премьер-министрдин милдетин аткарып жаткан Артем Новиков өкмөттүн чектеш облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн жана Өзбекстандын чектеш аймактарынын акимдеринин кеңешинин жыйынына катышууда. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматы кабарлады. Иш-чарага кыргыз тараптан Өзбекстандагы элчи Ибрагим Жунусов, Айыл чарба, тамак-аш, өнөр жай жана мелиорация министри Тилек Токтогазиев, транспорт жана жолдор министри Бакыт Бердалиев, өкмөттүн Жалал Абад, Баткен жана Ош облустарындагы өкүлдөрү Абсаттар Сыргабаев, Жаныбек Жалалов жана Жарасул Абдраимов, ошондой эле тышкы иштер министринин орун басары Нуран Ниязалиев менен экономика министринин орун басары Султан Ахматов катышканы айтылды. Жыйындын жүрүшүндө эки тараптуу кызматташуунун актуалдуу маселелери, чек-ара көйгөйлөрү жана эки тараптуу мамилелердин бардык спектрин мындан ары активдештирүү жолдору талкууланууда. Кыргызстан 15 күндө Казакстандан 24,8 миллион киловатт-саат электр энергиясын сатып алды. Кыргызстан 14 ноябрдан 30 ноябрга чейин коңшу Казакстандан 24,8 миллион киловатт-саат электр энергиясын сатып алды. Бул тууралуу өнөр жайы, энергетика жана жер казынасын пайдалануу боюнча мамлекеттик комитеттин сайтында кабарланды. Мекеме декабрдын башынан бери бул көрсөткүч канча көлөмдө түзгөнүн тактаган эмес. 10 айда Кыргызстан өзү 11,59 миллиард киловатт-саат электр энергиясын өндүргөн. Бул былтыркы жылдын тиешелүү мезгилине салыштырмалуу 0,2%га аз. Кыргыз өкмөтү токтогул суу сактагычындагы суунун күнөмдөө максатында быйыл күз-кыш сезонунда Казакстандан 500 миллион киловатт-саат электр энергиясын сатып ала турганын кабарлаган. Токтогул гидроэлектр станциясын камсыздоочу суу сактагычтагы суунун көлөмү 2020 жылдын 8 декабрына карата 14,4 миллиард куб метрди түздү. Быйыл жайда Кыргызстандагы Таза көл коомдук уюму токтогул суу сактагычындагы суу кескин азайып кеткенин билдирип, бул кышта жарыктын өчүрүлүшүнө алып келерин эскерткен. Уюм акыркы жылдары суу сактагычтагы суу белгисиз жагдайда агызылып келгенин, натыйжада жылына 5-10% кемип келгенин билдирген. Расмий маалымдалгандай 2017-2018 жылдары Токтогул кесиндеги суунун көлөмү күз-кыш мезгилинде 19,2-19,6 миллиард куб метр менен кирген. 2019 жылы жайда 16 миллиард куб метр суу болсо, күзгө чейин ал 17 миллиард куб метрге жеткен. Быйылкы көлөм мурдагы жылкыдан 5-6 миллиард, былтыркы жайдагыдан 3-4 миллиард куб метрге аз болуп жатат. Максим Бакиев: Кыргызстанга барган эмесмин, Садыр Жапаровду тааныбаймын. Коомчулукта учурда Белоруссияда экс-президент Курманбек Бакиевдин уулу Максим Бакиев Кыргызстанга келип кеткен деген имиштер чыгып, ал өлкөгө Курдай өткөрмө пункту менен келгени айтылууда. Ал тургай Англиядагы мүлкү аз келгенсип Кыргызстандан алган акчасын Белоруссиядагы өндүрүшкө инвестиция кылып келген Максим Бакиев Кыргызстанга эмнеге келди деген суроолорду өздөрүнө өздөрү берүүдө. Айрым жалданма серепчилердин айтымында буга чейин Максим Бакиев Садыр Жапаров жана Камчы Бекташиев менен жакшы мамиледе болгондугу жазылып, азыр бардыгы Кыргызстанды кризиске учураткан Максим ким менен жолууга жана кандай максатта келгени элди ойлондуруп турат деген маалыматтар айтыла баштады. Кызыгы, Максим Бакиевдин Кыргызстандан чыгып кеткенине 10 жылдан ашса дагы аны мамлекеттик кризиске каптатты деген сөздөр элдин башына айланса, учурда Садыр Жапаров менен Камчы Бекташиевди жок кылуу үчүн атайын батышчыл топтор иштеп жатканы айдан ачык. Алсак Максим Бакиевди кыргыздар койлор деген сөзгө таянып ушак айыңдарга дүрбөлүнүп келсем, андан кийин мурдагы президент Алмазбек Атамбаев Кыргызстандын болгон аймагын ылакап менен сүйлөп, кыргыздар мал элекенсиңерди бетке айтканы бар. Ошол учурда Атамбаевке бир уч аттуу баштуулар кыңк-мыңк эткен менен төшүн кагып баатыр болгондор унчуга далган эмес. Эң өкүнүчтүүсү, Кыргызстанды сырттан карап турсак, элдин ынтымагы кетип, иттей ыркырашып калгандайбыз. Мынтип ызылдашып отурсак, чыны менен мамлекеттик жоготуп алуу коркунучунда турабыз. Максим Бакиевден маек ала турган болсок, Кыргызстанга барбаймын, Садыр Жапаровду тааныбайм деп айтышы толугу менен мүмкүн. Андыктан Максим Бакиевдин сүрөтүн көрүп алып бүркө бериштин кажети жок. Биз эң алгач мамлекеттүүлүктү сактап калышыбыз керек. Максим Бакиев үчүн Кыргызстандагы майда бар ушактардын кызыкчылыгы жок. Ал өзү менен өзү эч качан мамлекеттин жоголуп кетишине кызыктар эмес. Биз учурдагы мамлекеттин тагдырын коркунучу калып келе жаткан батышчылардан коркушубуз керек.
Аскар Акаевдин өлкөгө кайтуусун каалайсызбы? Кыргызстандын туңгуч президенти Аскар Акаев 2005-жылы өлкөдөгү төңкөрүштүн кесепетинен учурда Орусияда жүрөт. Ал ушул күнгө чейин Кыргызстанга кайтып келип, өлкөнү өнүктүрүү ниетин бар экенин айтып келет. Кетирген каталарын мойнуна алып, мындан ары акылын мамлекеттин пайдасына гана жумшайм деген таризде оюн билдирип, убада кылууда. Кечиримдүү айкөлүк кыргыз эли Акаевди кечире алабы? Мындай суроо учурда социалдык тармактын колдонуучуларына берилип жатат. Кыргызстанда кыска аралыктын ичинде өнүктүрүү деген программасын жазып, китеп кылып чыгарып жүрөт. Өлкөбүз бир орунда көп жылдан бери турат. Ар кандай башкаруучулар келди, бирок көрүнүктүү өзгөрүүнү байкаган жокпуз. Балким биринчи президент өлкөбүздү кайра күчтөп туруктай алар же кайра сазга батырабы? Турат Акимов Кыргызстанда медицина жана билим тармагынын кыйрашына Өмүрбек Текебаев күнөөлүү. Медицина жана билим тармагынын кыйрашына ар дайым Өмүрбек Текебаевди күнөөлөш керек. Бул тууралуу бүгүн 8 декабрда Чоң Азат партиясынын лидери Турат Акимов Facebook социалдык тармагындагы баракчасына жазып чыкты. Текебаев саясий авантюризм менен алектенип, саясий аренада өзүн таанытуу үчүн медициналык жардамдын жана билим берүүнүн сапатын жогорулатуу боюнча чыныгы күн тартибин алмаштырган. Бош орунга отурууга же жакын адамга кызматка отургузууга аракет кылуу үчүн өкмөттү жана парламентти алсыздандырууга аракет кылган, деп жазды Турат Акимов. Сот Исаковдун 2 өкүмүн жокко чыгарды. Издөөдө жүргөн экс-премьер-министр Сапар Исаковго байланыштуу кылмыш иштери кайра каралмай болду. 7 декабрда Жогорку сот Улуттук тарых музейин оңдоого жана Чолпон Атадагы ипподромду реконструкциялоого байланышкан кылмыш иштери боюнча соттун буга чейинки 2 инстанциясынын өкүмүн жокко чыгарды. Жогорку соттун басма сөз кызматы Бишкектеги тарыхый музей жана Чолпон Атадагы ипподромго байланышкан кылмыш ишине айыпталган Сапар Исаков менен президенттик аппараттын жарандык өнүктүрүү, диний жана улуттук саясат бөлүмүнүн мурдагы жетекчиси Мира Карабаевага байланыштуу сот өкүмдөрү жокко чыгарылганын ырастады. Мекеменин басма сөз катчысы Иззати Шүкүралиева иш райондук сотко кайра карала турганын билдирди. 1-май райондук сотунун 2020-жылдын 9-июнундагы жана Бишкек шаардык сотунун жазык иштери жана жоруктар жөнүндө иштери боюнча соттуу коллегиясынын 2020-жылдын 8-августундагы Исаков жана Карабаевга карата сот өкүмдөрү жокко чыгарылган жазык иши жаңыдан башка курамда кароо үчүн 1-май райондук сотуна жиберилди. Адвокат Бакытбек Автандил уулу Сапар Исаковго байланыштуу буга чейинки соттук отурумдар мыйзам бузуу менен өткөн деп эсеп. Анын айтымында сот өкүм чыгарганда гана ага чейинки отурумдарда судья Исаковду сотко катыштырган эмес. Адвокат ушул жагдайлар ишти кайра кароого негиз болду деп эсептейт. Караколдук тургун 2 активисттен 10 миллион сомду өндүрүп берүүнү талап кылып сотко арыз жазды. Каракол шаарынын тургуну Фатима Тагаева кадыр баркыма доо кетирди деген жүйө менен жергиликтүү активисттер Алена Хоменко менен Гунар Эсмакеевдин үстүнөн сотко арыз менен кайрылды. Бул тууралуу Алена Хоменко Facebook социалдык түйүнүндөгү өзүнүн баракчасына жазып чыкты. Хоменко маалыматты Азаттыкка да ырастап, доогер моралдык чыгым үчүн андан 5 миллион сом, шеригинен 5 миллион сом өндүрүп берүүнү талап кылып жатканын айтты. Маалыматка ылайык Гунар Эсмакеев коңшусу менен жер тилкесине байланыштуу соттошкон. Эсмакеевдин кесиптеши катары Алена Хоменко бул иште ФТ ысымдагы аялды аралашып чыр чыгарып жатканын жазган. Пост ушул жылдын 3-сентябрында чыккан. Фатима Тагаева өз арызында бул инициал өзү жөнүндө болуп жатканын белгилеп, Хоменкону обон жана улутчул деп атаганын, бул анын кадыр баркына доо кетирерин көрсөткөн. Тагаева Азаттыкка берген түшүрмөсүндө Хоменко журналист катарында, укук коргоочу катарында ишинде ашкере кеткенин маалымдап, экинчи тараптан акча алып иштеп жатканын айтты. Ысык көл облустук сотунун басма сөз катчысы Гүлзада Шырбаева кеп болуп жаткан арыз Каракол шаардык сотуна келип түшкөнүн ырастап, сотко кайрылуудан мамлекеттик алым төлөнбөгөндүктөн арыз кайранын эсине кайтарылып берилгенин кабарлады. Алена Хоменко өзү журналист, активист катары негизинен Ысык көл облусундагы жана Каракол шаарындагы саясий жана социалдык маселелерди көтөрүп жүрөт. Мурдараак уран газууга каршы, коррупцияга каршы жана башка темаларда акцияларды өткөргөнү менен да белгилүү. 1 килограммдай баңгизат сатууга аракет кылгандар кармалды. Ички иштер министрлигинин баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөш кызматынын мобилдик бөлүмүнүн кызматкерлери баңгизаттарды мыйзамсыз сатуу менен алектенген 2 кишини кармады. Бул тууралуу аталган мекеменин басма сөз кызматы кабарлады. 23 жаштагы жана 20 жаштагы 2 жаран Жалал Абад облусунун Кара Көл шаарында өткөн атайын операция учурунда колго түшкөн. Алардын жанынан кара күрөң түстөгү өзгөчө жети бар зат табылган. Соттук химиялык экспертизанын корутундусуна ылайык ал 987 грамм
адамды түзгөн гашиш баңгизаты экендиги аныкталган. Аталган факт кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине жазы кодексинин 267 беренесинде баңгизат каражаттарын, психотроптук заттарды жана алардын аналогдорун сатып өткөрүү максатына мыйзамсыз даярдоо көрсөтүлгөн кылмыштын белгилери боюнча катталды. Шектүүлөр убактылуу кармоочу жайга киргизилип, сотко чейинки тергөө иштери жүрүп жатат. Асель Кадырбекова апам ооруканада, дуба кылып коюңуздар. Кыргыз эстрада ырчысы Асель Кадырбекова апасы ооруканада жатканын айтат. Бул жыл апам үчүн абдан оор болду. Балаңдын аябай ооруп жаткандыгын баштан өткөрүү оңой эмес экенин апалар гана түшүнө алат. Апам мени жалгыз чоңойту, мен үчүн өмүрүн, жаштыгын арнады. Учурда ал ооруканада, ага дуба кылып коюңуздарчы. Апа, сизди жакшы көрөм, сизди күтүп жатабыз, эч качан оорубаңыз.